это я никакого отношения к этой странице и статьям не имею. Скажите, как долго вы здесь находитесь? Я с 15 февраля по приглашению Они написали в запросе, что якобы я пишу статьи под псевдонимом Харамирган, и они суд провели 23 июля. Заочно меня даже обвинили, что я это. Обвинение есть. Не поступило обвинение. Мы в Улугбекском суде Ташкент. Дальше нельзя. Ал жаран бир катар кылмыштар боюнча өз өлкөсүндө укук коргоо органдарынын издөөсүндө жүргөнү аныкталган. Учурда камалган адам Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда башкы прокуратура анын баш коргоо чарасын аныктап жана Өзбекстандын комитеттүү органдарына өткөрүп берүү маселелерин карап жатат. Биз адвокаттар мындай кабыл алган чечим менен макул эмеспиз. Биз аны негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейбиз. Себеп дегенде бул жерде жазык процесстик кодексинин одоно бузуулары болду, нормаларын. Ошонун баарын биз чагылдырып апелляциялык даттанууга жазып туруп, ошону Бишкек шаардык сотунда көрсөтөбүз. Өздүн бүт жүйөлөрүбүздү ошо апелляциялык даттанууда жазабыз.